Эми буну оценка бериш аябай кыйын. Бирок ал жакта болуп аткан оор кырдаал бул бизге эле эмес, бул дүйнө жүзүнө аябай катуу таасирин берип атат. Эң күчтүү мамлекеттер буга катуу көңүл буруп, өзүнүн прогноздорун далилдей албай, алдын ала жумуштарын да жүргүзө албай жатышат. Мен ойлойм, бул действительно карта передела мира бул кыйла өзгөрүлөт да. Но мен ойлойм, кандай болгондо дагы бизде именно азык-түлүк жагынан жана башка терс окуя жактарынан бизде эч кандай андай кыжалат боло турган себеби да жок да. Эми айтып атам, бизде былтыртан баштап Садыр Нуркожоевич бир нече жолдун аракетинин негизинде биз ошо Госматрезервдин толук кампаларын толуктап, алардын баарын ушу аябай көп жумуштар жүргүзгөнбүз. Ошо жумуштардын негизинде биз азыр моундай кенен отурабыз. Мындай баалар катуу секирип кетип атканда, баягы себепсиз секирип кетип атканда, биз ошо өзүбүздүн болгон кампалардагы запастарды чыгарып, өзүнүн регулировкасын кылып турабыз да, мүмкүнчүлүгүбүз кенен бар бул жагданчы. Мен ойлойм, бул азык-түлүк жагынан эч кандай, бул просто эч кандай себеби жок да. Эми ковид маалында макул бир какой-то себеп болушу мүмкүн эле, там границалар жабык, техникалар өтпөй, продуктылар өтпөй калды деген какой-то бир себеп болушу мүмкүн эле. Бирок азыркыда мен эч кандай себебин да көрбөй атам. Бюджетте акча кенен, Госматрезервде толтура, азык-түлүктүн мамлекеттин арасында каттамы толугу менен жүрүп атат. Эч кандай токтогон жок. Просто баягы анча-мынча соц тармактарда чыгып аткан андай паника болуп аткан репортаждарын көрүп алып эле эл дагы катуу кыжалат болуп кетип атышат да. Мен ойлойм, андай запас алгандардын, мен билбейм, запас алганды дагы аны дагы колдонуш керек, аны да иштетиш керек, аны бузулбаш керек. Эч кандай себеби жок. Азыр эле буквально бир жуманын ичинде эл өзү да көрөт, баалардын ылдый кеткени негизинде ошо эле кум шекерге, ошо эле өсүмдүк майга.